Kur'an-ı Kerim'de en көп кубанычты тартуулай турган аят мына. Кул я ибадияллазина асрафу аля анфусихим ла тaqnatu min rahmatillah. Алла айтат, ей Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, айтып кой. Өз жандарына зулумдук кылган мен пенделериме айтып кой. Силер Алланын райымынан үмүтүңүздөрдү үзбөгүлө. Алла Тааланын райымы кең. Чеги жок. Үмүтсүз шайтандан. Силер райымыңарды, үмүтүңөрдү үзбөгүлө Алланын райымынан. Алла Таала эмне деп кайрылып атат? Өз жандарына зулумдук кылган пенделериме айтып койгон дейт. Günökör öz janдарына зулумдук кылган, намаз окубай өзүнүн жанына зулумдук кылган, жалган сүйлөп өзүнүн жанына зулумдук кылган, бирөөнү ушактап өзүнүн жанына зулумдук кылган, бирөөгө жала жаап өзүнүн жанына зулумдук кылган, бирөөгө текеберлик кылып басмырлап өзүнүн жанына зулумдук кылган, уурулук кылып, кумар ойноп, арак ичип, баңгизат колдонуп, өзүнүн жанына зулумдук кылган. Ошондой бенделериме айтып. Алла Таала карачы, өзүнүн райымынан үмүт үзбөгөнгө чакырып атат. Пендем андай кылба. Өз жаныңа, адам баласы күнөө кылганда өзүнүн жанына зулумдук кылат да. Өзүнө кайтат. Күнөөнүн кесепети өзүнө кайтат. Биринчи жүрөккө кара дак чөт. Тооба кылып калбаса, экинчини кайталаганда дагы дак күчөйүп кете берет. Акырын барат дагы анан кийин эмне болот десе, анын жүрөгү капкара, эч нерсени кабыл албай калат. Жакшы сөздү кабыл албай калат. Ага сооп иш күнөөдөй, күнөө сооптой болуп калат. Кур'ан-ы Каримде Алла субханаху ва таалага адам баласы өзүн жана ишин тапшыруунун эң улуу аяты وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Эгер адам баласы ушул эле аятка амал кылса, Алла Таала ырыскынын маселесин, бакыттын маселесин бардыгын чечип койгон. Бир эле шарт. Ким таквалыкты тандаса, Алла Таала анын жолун ачат дейт. Анын багын ачат дейт. Анын көңүлүн ачат Алла Таала. Анын жүрөгүн ачат Алла Таала. Ма яттакилла яж'ал лаху махража. Алла Таала чыга турган жол дайындап коет. Анын жолу эч качан тупик болбойт. Эч качан анга кирбейт ал. Эч качан адашпайт ал. Түптүз бейиштин жолунда жашайт ал. Дүйнөдө дагы жол ачык, ахиретте дагы анын жолу ачык. Ма яттакилла яж'ал лаху махража. Ва ярзуқху мин хайсу ла яхтасиб. Таквалыкты тандаган эле болсо бүттү. Жашоосунда такваны уран кылып алса бүттү. Күмөн кылбаган жерден Алла ырыскысын бере берет. Ал ырыскы үчүн бирөөгө кор болбойт. Акча үчүн ал акчанын кулу болбойт ал. Акча үчүн ал динин сатпайт ал. Ахиретин бузбайт ал. Алла Таала ырыскы маселесин бардыгын Алла Таала күмөн кылбаган жерден берет. Таквалыкты эле тандаган болсо болду. Таквалыкты тандаган болсо эле болду. Сабырдуулук менен таквалыкты. Алладан дүние ахиреттин бактысын ача турган жол таквалык. Бир тыйындын кереги жок. Бир күчтүн кереги жок. Просто күнөөдөн сактангандын кереги бар. Көздү күнөөдөн сактайлы. Кулактарыбызды күнөөдөн сактайлы. Тилдерибизди күнөөдөн сактайлы. Ой, мээлерибизди күнөөлөрдөн сактайлы. Болсо ошо иштеп аткан мээ дозокто кайнап калбасын да.
Dozoktogу eң жөнөкөy, жеңил азап Абу Талипке деген риваяттарда келет, таманын алдына чоктун казанын коет, мээ кайнайт деген. Бул эң жеңил азабы. Аллахым баарыбызды сактасын. Адам баласы 3 жолу айтса, я Алла, мени дозоктон сакта деп. Дозак айтат экен, я Алла, ошо адам сактап койчу деп. Адам баласы Аллахумма ажирни минан нар деп. Айтыңызчы. Аллахумма ажирни минан нар. Истижара деп коет бул. Ким 3 жолу Алладан пана сураса дозоктун отунан, дозак айтат экен, я Алла, аны менен сактап кой дейт. Кантип айтабыз? Я Алла, мени дозоктун отунан сакта. Атамы дозоктун отунан сакта. Апамы дозоктун отунан сакта. Аял бала чакамды дозоктун отунан сакта. Я Алла, бир туугандарымды дозоктун отунан сакта. Я Алла, бардык мусулмандарды, эркектердин, аялдарын, тирүүлөрдүн, өлгөндөрүн дозоктун отунан сакта. Өрткө, ал вулкан эмес да, ал тамаша эмес ал. Дозоктун отуну. Дозоктун отуну таштардан болот, жана адамдардан болот. Отуну жыгачтан эмес, көмүрдөн эмес, чөптөн, көңдөн эмес. Таштардан жана адамдардан. Вакудухан насу вал хижара. Куран айтып атат да. Аллахым баары сактасын. Ким 3 жолу сураса бейишти. Я Алла, мени бейишке киргиз. Бейиш айтат экен. Я Алла, ошо адамды мага киргизип кой дейт экен. Мага киргизип кой дейт экен. Демек туугандар, ва ярзуқу мин хайсу ла яхтасиб. Таквалыкты тандаса Алла Таалам күмөн кылбаган жерден, күтпөгөн жерден, ойлобогон жерден ырыскысын жеткирет. Маселе чечилет. Күнөө канчалык пенденики көбөйүп кетпесин. Аллага тооба кылып кечирим сураса эле, жараткан Алла Таала кечиримге даяр. Ва анибу иля роббикум. Робуңарга карай кайткыла, тооба кылгыла дейт. Алла өзү буйрук берип атат. Ва аслиму лаху. Жанага моюн сунуп калгыла, мин кабла яатиякумул азаб, сумма ла тунсарун. Азап келерден мурда. Кейін силерге жардам берилбей калат. Ошон үчүн азыр срок бар, мөөнөт убакыт бар. Тооба кылганга кечикпегиле. Алладан кечирим сураганга кечикпегиле. Алланын кечиримдүүлүгүнөн, ырайымдуулугунан үмүттө да болуш керек бенде. Ошол эле кезде Алланын азабынан, жазасынан коркуда да болуш керек бенде. Бул момун адамга важип. Алланын кечиримдүүлүгү жана ырайымдуулугунан дайыма үмүттө. Алланын азабынан, жазасынан дайыма коркууда. Куранда да Алла Таала кайерде мен ырайымдуумун, кечирүүчүмүн десе, азабым да катуу деп кошо айтып келет да. Кайерде азабым катуу деп айтса, анын артынан ырайымым дагы бар деп кошо айтып келет да. Эмне үчүн? Пендени тарбиялаш үчүн. Алланын ырайымынан, кечириминен үмүтүңүзбү? Ошол эле кезде Алланын азабынан коркуп, аны арамга жакындаба, аны арамды ташта. Азайт, хотя бы азайт. Толук таштай албасаң дагы азайт. Бул да пайда. Набби ибади анни анал гофур рахим. Кабар бер менин пенделериме дейт Алла Таала. Пайгамбарыбызга айтып атат. Анни албетте мен анал гофур рахим, өзүм кечирүүчүмүн, райымдуумун. Ва анна адаби хол адабул алим. Жана албетте мен азабым ал жан чыдагыс азап дейт.
жан чыдагыс азап, оорута турган азап. I'lamu annalloha shadidul iqab. Жакшы билип алгыла. Шек күмөнсүз Алла Таала жазасы катуу. Wa annalloha ghafur rahim. Жана билип алгыла. Шек күмөнсүз Алла Таала кечирүүчү райымдуу. Бир эле аятта. Wa inna rabbaka ladu maghfiratin lin-nas ala zulmihim wa inna rabbaka la shadidul iqab. Albatta senin Rabbing adamlarning zulmduguna kechiruvchi esi. Albatta senin Rabbing jazası katu. Ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihimil wasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabahu inna adaba rabbika kana mahdura. Allah Teala'ga jakın pendelerinin sıfatları kim Allah Teala'ga jakın? Qaysı pende jakın? Eşmat teşmat dep Allah Teala aytpayt. Sıfatlaydı. Uluttu aytpayt. Sıfatlaydı. Uruğunu aytpayt. Sıfatlaydı. Öğünde aytpayt. Kim sulu, kim konik, kim kara, kim ak, kim erkek, kim ayal Allah Teala aytpayt. Sıfatlaydı Allah Teala. Allah'a jakın pendelerini sıfatlarını aytadi. Oşo sıfatты özüңүзгө алып келсеңиz, бүттү. Алар кимдер десе, Алланын райымынан үмүт кылган, азабынан коркуп тургандар дейт. Азабынан коркуп тургандар. Мурунку улуу асыл муун жакшы амалдарды кылып ыйлайт экен да. Ушу кабыл болобу, эми болбойбу экенби аны? Силер дейт, күнөө кылып, күлүп жүрөсүңөр го дейт. Алар го ибадат кылып ыйлашат эле. Силер күнөө кылып күлүп жүрөсүңөр го дейт. Аллахым барыбызга туура түшүнүк берсин. Күнөө кылып күлгөн, күнөө кылып ошого мактанган имандан ажырата турганга чейин алып барып коет. Коркунучтуу да бу. Күнөө кылып уялгандын ордуна, кечирим сурагандын ордуна, өкүнгөндүн ордуна, туура эмес кылып алдым я Алла дегендин ордуна, кечирип кой дегендин ордуна, кайра дагы ар кимге айтып мактанат, кыйынсынат, шайтандын ишин кылып алып анан кийин дагы мындан коркуш керек. Коркуш керек мындан. Я Алла. Albatta sajdada tuni boyu sajdada Allohga mo'yin sunib, payg'ambarga mo'yin sunib o'tkazgan adam, ahiretten korkkan adam, Allah'ın rayımına ümit kılgan adam, oho, özünün nefsisin aramga bardırtpay, garmagan adam, uşu menen nefsinin kulu olan adam kanti teң boluşu mümkün. Жақшылық менен жамандық тең емес. Қараңғы менен жарық тең емес. Көрөгөч менен соқыр тең емес. Тең емес. Билгендер менен билбегендер, сауап менен күнөө, бейиш менен дозок эч качан тең болбойт. Хал яставиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун. Allah'ını tanıp, arama daldı tanıgan adam menен Allah'ını tanıvagan, arama daldı tanıvagan adam eko teң boluşu mümkün mü deydi Allah. Ayaktan mümkün değil. İnnema yetezekkeru ulul albab. Allah'ın nasihatından kiçine meyisi var adamlar nasihat alır. Allah'ın eskertmesinin, Allah Teala'nın estetüsünün, akılın işletken adamlar nasihat alır. Allah bana aytып turuyor, toxtatayın koy. Ol haram işi toxtatmasam bolboyt. Ушунча болуп калды, өттү кетти, афалла амма салаф. Будан аркысын оңдоп кетейин деген улул албабтар керек. Tirmizi'de rivayet var. Hazret Osman ibn Affan razıyallahu anhu peygamberimizin güyolası. Mominlardın amiri. 3. halifası. Kur'an'da toptoğuçu. Zunnurayn.
Эки нур ээси. Пайгамбарыбыздан укканмын дейт. Мындай деп айтканын. Ал-кабру аввалу манзилин мин маназилил ахира. Кабр ахиреттин тепкичтеринен эң биринчи тепкич ушул. Бара турган жайынын эң биринчи бара турган жай кабр. Ахиретте бара турган жерлер көп да, остановкалар көп. Тияка барасың, анан тияка барасың. Тияка келе дейт, тияка барыла дейт. Ахиретте маназилдер бар. Ошонун биринчиси. Фа иннажа минху фама ба'даху айса. Кабырдан эгерде кутулуп кеткен болсо, кабырдын азабынан куткарылган болсо, бүттү. Андан кийинкиси буга жеңил. Андан кийинкиси зеленый свет. Кабырдан эле маселесин чечип алган болсо, кутулса дейт нерде. Фа иннажа минху, эгерде кабыр азабынан эле кутулуп кетсе, кабырдан эле сурагынан өтүп кетсе, анда фама ба'даху айсар, андан кийинкиси жеңилирээк болуп кетти, андан жеңилирээк. Ва иллам янжу минху фама ба'ду ашад. Эгерде кабырдан кутула албай калсачы, нажат таппай калса, андан кийинкилер андан кыйын болуп кетет дейт да. Ушул хадисти Усман разыйаллаху анху пайгамбарыбыздын күйөөбаласы айтат, мен пайгамбарыбыздан укканмын дейт ушул сөз. Tirmiziyдің риwayatında, Табаранийдің риwayatında Абу Саид Худри разыйаллаху анхудан пайгамбарыбыз айткан: "Ал-кабру равдатун мин риядил жанна, хуфратун мин хуфарин нар." Кабырчы бул бейиштин бакчаларынан бир бакча, же дозоктун чукурларынан бир чукур. Башка риwаяттарда келет, буну үйүп койгон топурак деп элестетпегиле. Үйүп койгон топурак деп ойлобогула. Бул бейиштин бакчаларынан бир бакча, же дозоктун бир аңдарынан бир аң. Албетте, иман менен жашап, имандын талабын аткарып келген, бул бейиштин бакчасы болот ага. Момун рахаттанат иман амалына жараша. Иман амалына жараша Алла Тааланын тарабынан сый болот буга. Иман амалына жараша Алланын тарабынан кабырда эле сыйлыктар бериле баштайт. Неаматтар бериле баштайт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат, бейиштин бакчасынан бир бакча болуп турат дейт ага. Ага кандай коркунуч болбойт а жерде. Жалгыз калдым, караңгыда калдым. Андай коркунуч болбойт ага. Кудай сактасын, дозоктун чукурунан бир чукур болуп калбасын. Кафырларга жана күнөөкөрлөргө, дайыма күнөөнүн аркасынан калып калбай кылгандар бар да. Күнөөлөргө өжөрлөр бар да. Көкпеттер бар да күнөө кылганда. Ошондойлордон сактасын. Өлөрдөн мурда эгерде тооба кылбаса, чоң күнөөлөрдөн, айырс иштерден аныкы чатаганда. Бухарийде риwayat келет. Ибн Аббас разыйаллаху анхумадан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эки кабырдын жанынан өттү. Анан айтты да: "Эки тең азапталып атат" деди. Пайгамбарыбызга жердин үстүндөгү илим дагы, асмандагы илим, жердин алдындагы илимди да берген да Алла Таала. Ушундай илим берген. Биз азыр кичине жердин үстүндөгү илимди билип алып эле кыйнап атпайбызбы? Пайгамбарыбыз асмандагы да илимди. Периштелер дин илимин. Алар эмне тууралуу талашып атат, эмне тууралуу сүйлөшүп атат, эмне тууралуу талкуулап атат. Жердин алдындагы илим өтүп баратып айтты, кабырдан экөө азапталып атат. Иннахума ла юаддабан ва ма юаддабан фи кабир. Бул экөө азапталып атат. Бирок бул экөө адамдардын оюнда чоң күнөөнүн себебинен азапталбай эле турат. Бирок Алланын алдында чоң. Адамдардын алдында ал чоң күнөө деле эмес да. Амма хада факана ла ясатир мин баули. Мына бирөөсү дейт азапталып атканы заарадан сактанбагандыктан дейт. Адамдардын алдында бул чоң күнөө деп эсептейбейт. Бирок Алланын алдында чоң экен да.
Алла Таала инсанды жаратты. Жесин, ичсин. Анан инсандан зара заң чыгат. Жел чыгат, кан чыгат, ириң чыгат. Булар каяктан? Инсандын ичинен пайда болот да. Бирөө алып келип куюп атабы? Эми ошол кан, зара, заң булардын бардыгына арам болгондуктан тазалоого буйрган биздин динибиз тазалыктын дини. Өзгөчө. Заараныгдан. Кийимге, денеге тийгизбеш керек. Тийип калса, жууш керек. Ошон үчүн эркектерге өзгөчө туруп эмес, отуруп заара кылыш керек. Чачыранды кылбай. Эми кээ бир адамдар оорукчан, тизеси ооруйт, отура албайт, же ар кандай ыңгайсыздыктан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам туруп заара кылган эмес, отуруп. Бир жолу ушундай болуп калган. Тизеси ооругандыктан бир жерден ошол бирөөнүн мусурунан, ошол дагы мындай өтө ошондой үзүр учурунда гана уруксат берилет, ата жалпы учурунда эмес. Толук заара чыксын десеңиз, отуруп. Жарымын ар жакта кала берсең, кийин мага оорап кел десеңиз, анда туруп. Заарадан ушу айтып атат, заарадан сактанбагандыктан дейт. Ошон үчүн заара кылып бүткөндөн кийин сөзсүз кургатуу. Биз мусулман баласыбыз. Бизге баары бир эмес. Заара кылып ана жака бул жака кетип калгандай. Капа болбойсуздар мисалы. Айвандар заара кылып нары бери кете бергендей. Жок. Биз адамбыз. Заара кылдыбы? Ал зыяндуу нерсе. Ал уулуу нерсе. Ошон үчүн аны кургактап, мейли шаарларда ажат бумагасы деп коет, эмне бул? Туалетный бумага. Ошо мененби? Айылдардан мурда кесек мененби? Кандай болсо кургатып, андан кийин суу менен. Кургаткандан кийин суу менен жуугандарды угуп алыңыз, Алла мактаган. Пайгамбарыбызга аят түштү. Фихи риджал юхиббуна аятатахару валлаху юхиббул мутаххирин. Ал мечитте, ошол жерде ушундай эркектер бар. Алар өтө таза болгонду жакшы көрүшөт. Алла таза болгон адамды жакшы көрөт деди эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединада Куба мечитине келип, ошол жерде тургундарга айтты. Силерди Алла мактап атат го. Силер өтө мындай тазалыкты жакшы көрөсүңөр. Эмне кыласыңар өзү деди эле. Я Расулалла дейт. Биз дейт ажатканага барганда, улуу зара кечи зара кылгандан кийин, жакшы кургаткандан кийин артына сөз суу менен жуйбуз дейт. Точно ошондой деди. Аят түшкөн. Демек сактанбай жүрсө, кабырдагы азап дейт. Пайгамбарыбыз көрдү. Биринчиси, экинчиси Муслим риваятында ла ястанзиху мин баули, сактанбайт эле деген сөз. Так. Ва амма хада факана ямши бин намима. Экинчисичи, кабырдагы азапталып аткан киши чагымчылык кылып эле басып жүрчү дейт да. Экөөнү кайраштырып эле, тукуруп эле, аялы менен күйөөсүн уруштурат, дос менен досун уруштурат, кошуна менен кошунасын уруштурат. Кээ бир адамдар ушуга аябай кызыктар. Көзүн ачып алсын. Пайгамбарыбыз айтып атат. Кабыр азабы күтүп отурат. Бул дүйнөдө кичине ушундай кылып коюп, көрө албастыктанбы башка кандай билбейм. Кээ бирлер ушуга ушундай кызыктар болот. Ошондойлорго катуу эскертти. Буну намима деп коет. Намима дегени чагымчы. Чагымчыл адам пайгамбарыбыз айткан бейишке кирбейт деп койгон. Мына жерде тозоктун азабы пайгамбарыбыз өзү айтып атат. Сумма да Расул саллаллаху алейхи вассалам би асиб рот. Кийин пайгамбарыбыз айтты: "О бир свежий бир бутак алып келгилечи" деди. Кургап калган эмес, таза, ным, ушундай бир чыбык бутак алып келди деди. Алып келди. Пайгамбарыбыз экиге сындырды дагы, экөөнө сайып койду. Ушу кургаганга чейин булар Аллага тасбih айтат экен, азабы жеңилдесин дейт. Мүмкүн азабы жеңилдеп турат экен. Тасбih айтса. Ошон үчүн айтып коет, көрүстөндөгү, кабырстандын үстүндөгү жаңы чыккан чөптөрдү орбош керек. Алар зикир кылат. Алар эмне кылат?
Алар зикир кылат, анын пайдасы тиет кабырда жаткандарга. Кургагандан кийин оруп коюш керек. Бүттү зикирдин убагы.